Geçkenine göre şarkılarımızda bir sarmerden ne göre? Бұл Сармерденге біз 3-4 жұмадан бері даярданып отырмыз. Ош мамлекеттик педагогикалык университетінің 100 жылдығына қарата өткөрүлүп аткан декадалардын бири. Қол сунуп, намысқа биіктеги, қар тарихта меркини биік бедеги, ата салтын қыздары улуг сактап, биік турат күн фагырдын жигиттери. Коноп келсе даяр турат туздагыбыз, тоо койнуна оролгон кырстаныбыз, Казыбек Жолдубайдын изин улар, Айкулу Гуфагырдын кыздары. Аспанда эки айры буйрук, бири ак кыска айры буйрук, бири кара кыска айры буйрук. Ак кыска айры буйрук, кара кыска айры буйруктун жолун тосот. Кара кыска айры буйрук, ак кыска айры буйруктун жолун тосот. Ой барай. Сактан аркасында кандай гана түйшүктөр болду. Даярдандык анын катарында эле Кыргыздын улуттук Сармерденде өткөндөн кийин макаллакап, жаңылмач, өзүм болсо жеке номерде обондурду аткарып кеттим, чаңдыраак болсун деп. Өзüme batmay толкундан күйүп бара жатамын. Кандай кылам Кудай, Гуфагымдын бир кызын сүйүп бара жатамын. Көрөм көзөм болот, сүйлөй жечем болот. Ошол турган айдар мага жетпей кезер болот. Мына кыздарыбыз нагыз кыргызча кийинип, ажарын ачылып турганда кыздар. Мен ошон үчүн каалайт элем, биздин өзүбүзгө, улутубузга таандык, ушундай улуттук формада, ушундай ак жолукта жүрсөк, бул өзгөчө, бул бизге гана таандык нерсе да. Ошон үчүн кыздарыбызды сулуулап турат. Ошон үчүн айткым келет эле биздин башка студент кыздарыбызга да ушул өзүбүздүн улуттук кийимди, өзүбүздүн бир өзүбүзгө жарашкан кийимде жүрсөк, бул абдан сонун болот эле. Бүгүн көрдүңүздөр, биздин гуманитардык факультеттин студенттери тарабынан президентибиздин атайын уңгу жол указына ылайык бүгүн студенттерибиз абдан сонун Сармерден уюштурушту. Бул эмнени билдирет? Президентибиз биздин жаш муундарды, ата бабалардан калган салтты унутпай, элибиздин нарк насили менен тарбияланып, өсүп, дүйнөгө ушундай бир кыргыз дегенди таанытуу максатында ушул буйрукту чыгарган. Мына ошону ишке ашырууда биздин жогорку окуу жайлардагы сыртта калбастан студенттердин арасында ата бабалардан калган мыкты салттарды уюштуруп атышат балдар. Мына бүгүн көрдүңүздөр, мени кубантканы бүгүн биздин студент кыздарыбыздын, уулдарыбыздын ушундай эркин, улуттук формада ата бабалардан калган ырларды, күүлөрдү чертип, абдан бир көрүүчүлөрдү купулга толтурду. Факультеттен ушул кыз жигит Сармерден уюштуруп жатабыз. Бул уюштуруубуздун негизги милдети ушул
кыргыздын улуттук баягы ыр бии акылмач айтуу макал айтуу жана башкаларын ушул даңазалоо максатында уюштурдук. Бүгүнкү мен ойлойм уюштурган максатына жетти, себеби кыз жигиттерибиз аябай жакшы даярдык менен келип, күйөрмандардын бардыгын өздөрүнө тартып, бүгүн аябай шаңдуу уюштуруп, жогорку деңгээлде уюштуруп бердик.